Жапан өлкөсүндө жашап аткан биздин мекендешибиз. Саламатсызбы Эрнест мырза? Жапанда мамлекеттик кызматкер болуу деген бул кандай экен? Баягы сууда жүргөн балыктай эле болуп көнүп калдык. Бардыгы жапондордон айырмабыз жок. Метролордо, көчөлөрдө деле уктап калган тасмаларды, фотолорду көрүп калабыз. Бизден айырмаланып мындай 3 жумалап, 1 айлап катар эс алса болбойт да. Той топур жагы кандай эми? Бизде өзүңүз билесиз. Той топур жок ооба. Бул жерде 5-6 күн эс алуу. Жапандын кыздары кыргыздарга көп келин болуп келген учурлар бар да. Өлүгүңдү бирөөгө артпа деген түшүнүк бул жерде күчтүү да. Жапанда негизи эле экономика кантат. 30 жыл мурун Жапанда бир кесе тамак $10 турчу да. Бүгүн деле бир кесе тамак $10. Кыргызстандын азыр өсүп атабыз, өнүп атабыз деген мындай бир сүрөттөлөт да, айрыкча өкмөттүк медиалардачы. Сырттан караганда кандай көрүнүп атат? Азыркы бийликте мындай чечимдер бат-бат кабыл алынып атат. Буну моюнга алыш керек. Ийгиликтерди, жакшылыктарды айтып атпайсызбы? Бул авторитаризмби азыркы биздин система? Биз мындай жалкып калганбыз да, ким президент болсо эле бул ошол дагы эле кайталанат деп. Демек биздин коом азырынча багы ийилип туруп, кол чаап кала тургандай кырдаалга түшө элек. Bunun жоғын ел өзі ішінен шығарып атса керек деп ойлаймын.